Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Кайрадан Европа сырлары каналына кош келиңиз. Бүгүнкү чыгарылышта Польшадагы жашоону кантип жеңилдетсе болот, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Тагыраак айтканда, Польшада кандай мобилдик тиркемелер бар жана кайсы мобилдик тиркеме кайсы тармакта жашоону жеңилдетүүгө жардам берет, ошол тууралуу сиздерге кенен айтып берем. Эгерде бул тема кызыктуу болсо, сөзсүз түрдө чыгарылышты аягына чейин көрүп бүткөндөн кийин ой пикир калтырып, пайдалуу болду, ошол тууралуу сөзсүз жаза кетиңиз. Эгерде досторуңуз, туугандарыңыз, тааныштарыңыз Польшада болсо, сөзсүз түрдө бул чыгарылыш менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Башында эле мен сиздерге поляк тилиндеги эки термин менен тааныштыргым келди. Анткени Польшада жашап жүргөндө бул сөздү билүү абдан зарыл. Биринчи сөз бул билет ульговый. Анткени биз коомдук транспортко болобу же башка жерге барганда билет сатып аларда ар дайым ушул нерсе, ушул сөздөр керектүү болот. Мисалы, билет ульговый деген бул баасы жеңилдетилген билет. Ал билеттен окуучулар, студенттер, ошондой эле докторантурада окугандар, пенсионерлер колдонсо болот. Көп учурда бул билет ульговый 50% арзандатылган билет. Ал эми кээ бир учурда, мисалы, поездка болсо, студенттер, ошондой эле докторантурада окугандар 51% арзандатып алат. Ошондуктан бул абдан маанилүү. Ошондой эле эгерде сиз студент болуп докторантурада окусаңыз же окуучу болсоңуз, бул билетти сатып алсаңыз, өзүңүздүн каражатыңызды үнөмдөйсүз. Ошондуктан билип алуу абдан маанилүү. Экинчи бул билет нормальный, баарыбызга белгилүү, бул нормалдуу билеттер баары эгер студент болбосо жана башка айтып кеткен мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга боло албаса, анда ушул билетти сатып алганга туура келет. Ошондуктан билип алыңыз. Бул бир гана коомдук транспортто эмес, музейге барасызбы же башка жерге барасызбы, ар дайым ушундай эки сунуш болот: билет ульговый жана билет нормальный. Урматтуу көрүүчү, биринчи эле мен сиздерге коомдук транспортко байланыштуу мобилдик тиркемелер тууралуу айтып бергим келип жатат. Анткени жаңы башка мамлекетке көчүп келгенде көп учурда коомдук транспорт мындай сыр боюнча калат. Башында билбейбиз кандай расписаниясы түзүлгөн, кайсы А точкадан Б точкага кайсы автобус барат же трамвай барат деп билбей абдан көп учурда кыйналабыз. Ошондуктан биринчи эле сиздер таанышып алыңыздар, бул Як дояды мобилдик тиркемеси. Мен эскерте кетейин, ушул чыгарылышта айтып жаткан баардык тиркемелер бул бир гана тиркеме эмес, интернетте сайты дагы бар. Эгерде мобилдик тиркеме сизге жүктөп алууга кыйыныраак болуп, эгер жүктөп алууну каалабасаңыз, анда сөзсүз түрдө сайтына кирип дагы колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан буну да эске алуу керек. Як дояды бизге кандай жардам бере алат? Биринчиден эле бул А пункттан Б пунктка жетүү үчүн расписаниясын көргөзүп берген абдан ыңгайлуу мобилдик тиркеме. Ошондой эле бул тиркемеден билет сатып алууга да мүмкүнчүлүк бар. Эң жакшысы кассага барып убара болуп убакыт кетирбестен ошол телефондон эле баардык нерсени кылып койсок болот. Ошондой эле дагы эң керектүү жери бул: эгерде сиз остановкада бир трамвайды же автобусту күтүп турсаңыз, ал кечигип жатса, ушул мобилдик тиркемеде баары жазылып турат. Мына бул жерде да жазылып турат. Кара менен жазылган сөз чийилип, кызыл менен. Ошол кызыл бул кечигип жаткан, убактысын көргөзүп жаткан маалымат. Ошондуктан эгерде Польшага көчүп келсеңиз, Польшада жашап жатсаңыз, сөзсүз түрдө ушул тиркемеден колдонууңуз абдан ыңгайлуу. Ошондой эле бул тиркемеден сиз мисалы саякаттоону алдын ала пландап койсоңуз болот. Үйдөн 2 сааттан кийин чыгам, ошол мен бара турган башка пунктта кайсы автобус барат жана саат канчада барат, алдын ала баарын пландап билип алып, анан шашпай чыксаңыз болот. Экинчи тиркеме бул дагы коомдук транспортко байланыштуу, бул Flixbus. Бул Flixbus деген негизи Европа жана ошондой эле Польшанын ичиндеги шаарларда түзүлгөн автобустар, рейс. Бул жерден сиз ошол бир гана Польшанын ичиндеги шаарларга эмес, Европанын башка шаарларына дагы билет сатып алсаңыз болот. Бул Flixbustын жакшы жери көп учурда ар кандай арзандатууларды кылып турат. Ошондуктан кээде мисалы Варшавадан Берлинге арзан баада билет сатып алууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле бул мобилдик тиркемени жүктөп алсаңыз, билетти да ошо мобилдик тиркемеден сатып аласыз жана ошол билетти чыгарып
кереги жок, баардыгы ошол тиркемеде сакталуу болот. Мисалы контролер келгенде, адам текшергенде ошол баарын бир гана телефондон көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Кийинки тиркемелердин бири бул Колео деп аталат жана бул болсо Польшанын ичиндеги жүргөн поезддарга арналган тиркеме. Бул тиркеменин жардамы менен сиз бир шаардан башка шаарга билет сатып алсаңыз болот. Ошондой эле расписанияларын көрсөңүз болот. Дагы бир айта турган нерсе, мисалы Кыргызстанда бизде Кыргызстан региондорго область болуп бөлүнөт. Ал эми Польшада воеводство деп коет, ошо областтын аналогу. Ошондуктан ар бир областтын, ар бир воеводствонун өзүнүн системасы бар. Мисалы коомдук транспорт болобу же ошол поезддер болобу, ошол өзүнүн системасы бар. Ошол системадагы бүт ушул жакта түшүрүлгөн. Мисалы Гдыня, Гданьск, Сопот деген шаарлар 3 шаар болгондуктан бири-бирине жакын жайгашкан. Ал жакта метро жок, бирок абдан бат жүргөн поезддар уюштурулуп берилген шаар жашоочулары үчүн. Бул абдан ыңгайлуу. Ошол билетти дагы ушул Колео деген тиркемеден сатып алсаңыз болот. Жана мисалы Варшавадан башка чоң шаарга, Краковго барам десеңиз дагы ушул тиркемени колдонуп билет сатып алууга мүмкүнчүлүк бар. Бул жактан да эскерте кетейин, жанагы билет ульговый, билет нормальный деп мен айтып кеткен арзандатуулардан, мүмкүнчүлүктөрдөн колдонсо болот. Кийинки тиркемелердин бири бул болсо Omio. Бул тиркеменин эмнеси жакшы? Бул тиркемеден сиз ошол поезд болобу, самолет болобу же автобус болобу, ошол транспорттарга билеттердин баасын салыштырып, анан өзүңүзгө ыңгайлуу болгон билетти сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сиз Варшавадан Берлинге же Парижге, башка шаарга барам десеңиз, ушул жерге жазасыз, А пункттан Б пунктту жазып туруп, анан бул жерден сизге көрсөтүп берет. Кайсы, мисалы, самолетко мынча злотый турат, поездга мынча злотый турат, автобуска мынча злотый турат деп билеттерди салыштырып баарын сизге көрсөтүп берет. Ошондуктан бул дагы абдан ыңгайлуу. Ал эми кийинки мобилдик тиркемелер бул болсо такси менен байланышкан тиркемелер. Албетте кээ бир учурда такси колдонууга бизге такси керек болуп калат. Көп учурда шашканда ошондо таксини чакыруу үчүн биз ушул тиркемелерди колдонсок болот. Мисалы Bolt, Uber жана Free Now деген бул болсо ошол берки Bolt, Uber чыга электеги таксилердин эле мобилдик тиркемеси. Булардын эң жакшы жери баарын алдын ала көрсөтүп берет. Мисалы А пункттан Б пунктка баруу үчүн, жетүү үчүн канча злотый төлөйсүз. Ошону дагы көрсөтүп берет. Ошондой эле кээ бир учурда Uber, Bolttор өзүнүн клиенттерин чакыруу үчүн, кызыктыруу үчүн ар кандай арзандатууларды берип турат, 20%, 50% кылып арзандатууларды берип турат. Ошондуктан кээде автобус күтпөстөн же трамвай күтпөстөн ушул тиркемелерди колдонуп абдан арзан баада өзүң каалаган жерге жетип алсаң болот. Дагы айта турган нерсе, бул жерден өзүңүз тандасаңыз болот, картаңызды байланыштырып койсоңуз болот, же болбосо жөн эле акчалай төлөп берсеңиз болот. Кийинки мобилдик тиркемелер бул болсо тамак ашка байланыштуу. Эгерде үйдө отуруп көчөгө чыгууну каалабасаңыз, анда албетте үйгө тамак буйрутма берсеңиз болот. Ал үчүн сиз Pyshne.pl колдонсоңуз болот. Pyshne.pl деген бул абдан көп маалымат жыйнаган мобилдик тиркеме. Ошондой эле сайты дагы бар албетте. Ал жакка кирип, ушул Pyshne.pl'ге киресиз дагы, өзүңүзгө жаккан ресторан болобу, кафе болобу тандап аласыз. Тандап алгандан кийин ал жерден ошол кайра ошол кафедеги тамакты тандап, анан заказ кылсаңыз, баарын бул сизге жеткирип берет. Албетте жеткирип берген үчүн акча төлөгөнгө туура келет, бирок өтө деле көп эмес, арзан эле. Ошондой эле Glovo деген, жаңылбасам Кыргызстанда дагы бар болуш керек. Glovo, эгерде барбы же жокпу жаза кетиңиздер. Мен чынын айтсам, бар деп ойлоп атам, бирок билбейм Кыргызстанда барбы. Ошондой эле бул жерден жана Uber Eats, Bolt Eats дегендердин дагы өзүлөрүнүн дагы тамак жеткирүү системалары бар. Аларды да колдонсо болот. Дагы мен сиздерге бир кеңешим, бул айтып кете турган. Мисалы, эгерде сиз Польшада жашап, анан KFC-ни жакшы көрсөңүз, ошол Bolt болобу же Pyshne.pl'ден буйрутма бербестен өзүнүн аппликациясын, ушул өзүнүн мобилдик тиркемесин көчүрүп алып, арзаныраак баада буйрутма берсеңиз болот. Мынакей бул жерде
көрүнүп турат купону деп. Ар дайым ар кандай күндөрү өзүнүн купондорун сунуштап турат. Ошондуктан арзаныраак баада сатып алса болот тамактарын. Эгерде үйгө буйрутма бербесеңиз деле ошол барып жей турган ошол кафесине барасызбы же жана соода борборлорунда жайгашкан жерлерге барып тамак жегиңиз келеби, ошондо ушул мобилдик тиркемени колдонсоңуз сиз арзаныраак сатып алсаңыз болот. Ошондой эле дагы мен сиздерге бир сунушум, бул North Fish жалаң балыктан жасалган тамак аш, абдан мага жагат, абдан даамдуу жасашат. Эгерде сиз ушул North Fish'тин мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз, анда бул жерден пункт чогулта бересиз дагы тамак сатып алгандан кийин. Анан ошол пунктту кайра кийин тамакка алмаштырып алсаңыз болот. Бул дагы абдан жакшы сунуш. Кийинки мобилдик тиркемелер бул күнүмдүк жашоого керектүү тиркемелердин бири. Эң биринчиси бул OLX. Анткени бул мен бул жерге жазып койдум, Кыргызстандагы Lalafo сыяктуу сайт мобилдик тиркеме деп. Чынында анткени бул сайттан, бул тиркемеден бүт нерсени тапса болот. Батирди ижарага алууну ошол менен байланыштуу жарнамаларды көрсө болот. Ошондой эле эгерде жумуш издеп жатсаңыз, жумушту караса болот, кандай жумуштар бар. Эгерде бир нерсе буюмду сатам десеңиз, ушул сайтка коюп сатсаңыз болот, же сатып алсаңыз болот. Иши кылып абдан универсалдуу болгон мобилдик тиркеме сайт эмеде Польшада абдан популярдуу. Кийинки мобилдик тиркеме бул Allegro. Бул жерге да жазып койдум, поляктардын AliExpress'i деп. Чынында AliExpress'ке окшогон ошол платформа. Анткени бул жерде бүт нерсе сатылат. Кийимден баштап электрондук буюмдарга бүт нерсе сатылат. Телефонда сатып алсаңыз болот, ошондой эле кийим сатып алсаңыз болот, же башка телефонго керектүү нерселерди иши кылып, кыскача айтканда абдан универсалдуу болгон платформа. Бүт нерсе сатып алса болот. Эң жакшысы бул Allegro заказ бергенде, буйрутма бергенде абдан бат келет. Көп учурда эң кеч дегенде 3-4 күндүн аралыгында келет. Ал эми кээ бир күндө болот, бүгүн заказ бересиң, эртең келип калат. Ошондуктан дагы AliExpress'тен айырмасы ошол, абдан бат келет. Жана бул жерде кымбат жакшы маркалардын товарлары дагы кээде сатылып калат. Ошол дагы бир айырмачылыгы. Ал эми кийинки мобилдик тиркеме бул болсо Booksy деп аталат. Бул эмне үчүн керек? Эгерде сиз Польшага жаңы келип, анан өзүңүздүн мастериңиз жок болуп, кайсы салон красотага барсам, сулуулук салонуна барсам, кайсы жерге барып чачты кырктырсам, кайсы жерге барып тырмагымды жасатсам деп билбей жатсаңыз, анда ушул Booksy деген мобилдик тиркемени жүктөп алып, өзүңүзгө керектүү мастерди тапсаңыз болот. Бул жерден мынакей көрүнүп жаткандай өзүңүз жашап жаткан шаарды жазасыз, андан кийин районду жазасыз, анан бардык сизге болгон мүмкүнчүлүк ошол сизге жакын жайгашкан сулуулук салондорун бүт көрсөтүп берет, чач тараштарды көрсөтүп берет. Дагы бир жакшы жери, дароо баалары да жазылган болот. Мисалы, узун чач кырктырсаңыз мынча сом, кыска чач кырктырсаңыз мынча сом деп баарын жазып берет. Ошондой эле бул тиркеме аркылуу дароо жазылып койсоңуз болот. Мисалы, Кыргызстандан айырмаланып, Польшада чач тарачка баруу үчүн дагы эртерээк заранее жазылыш керек. Каалаган күнү эле барып чачыңды кырктырууга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан дагы бул тиркемени жүктөп алып, терминдерди тандап, өзүңүз бош болгон терминди тандап жазылып, анан барсаңыз болот. Ал эми кийинки тиркеме дагы бул абдан пайдалуу тиркемелердин бири. Анткени албетте эч ким оорубасын, баарыбызга ден соолук берсин. Бирок эгерде Польшага келип ооруп калсаңыз, анан кайсы жака барарыңызды билбей кыйналып жатсаңыз, ушул мобилдик тиркемени жүктөп алып, өзүңүз жашаган шаарды жазасыз жана кайсы специалистти талап кыласыз. Мисалы, ревматолог, кардиолог же стоматолог деп өзүңүзгө керектүү бир дарыгерди жазасыз дагы, анан сизге баарын чыгарып берет. Ошондой эле поляктар бул мобилдик тиркемени сайтты абдан көп колдонушат. Анан ар дайым өзүлөрүнүн ой пикирлерин жазып коюшат. Ошондуктан сиз ошол ар бир тандаган врач тууралуу ой пикирди окуп, ал врач канча сомго кабыл алат, мисалы канча злотый, консультациясы канча злотый турат, ошол консультациясына кандай услугаларды берет, мисалы УЗИ кылып береби же дагы башка
услугаларын кошо кылабы, ошонун баарын окуп билип анан жазылып алсаңыз болот. Мына бул жерде көрүнүп турат, ар бир дарыгер өзүнүн бош убактысын чыгарып койгон, кайсы учурда кабыл ала алат. Ошого басып, жазылып барып келсеңиз болот. Эгерде сиздин страховкаңыз болсо, анда страховка менен дагы жазылсаңыз болот. Бирок көп учурда эгерде сиз бат эле баргым келет десе, анда страховка менен дароо барган кыйыныраак болот. Ошондуктан жеке дарыгерлерди тандаганга туура келет, жеке клиникаларды. Көп учурда жеке клиникаларда консультация 150-200 злотыйдан башталат. Дагы айта турган нерсе, көп учурда Польшага жаңы келген кыргыздар сурап калат, кайсы мобилдик операторду колдонсом жакшы болот деп. Чынын айтсам, мен кайсы мобилдик оператор мыкты, кайсынысы жаман деп билбейм, салыштырып деле көргөн эмесмин, бирок мен мисалы Play'ден колдоном. Эгерде мисалы сиз Play'ден мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз, бул жерден интернетти арзаныраак баада сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы мен ай сайын 30 злотый төлөйм, ошол 30 злотыйга 30 гигабайт интернет берет. Мен көп учурда интернетти компьютерден колдонгон үчүн телефонго көп деле интернет талап кылбайм, ошон үчүн 30 гигабайт мага абдан жетиштүү. Ошол 30 злотыйга 30 гигабайт жана бардык операторлорго чалуулар жана SMS жазуулар бекер болот. Ошондуктан ушуну сатып алсаңыз, сатып алуу эмес, мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз, сизге жакшы сунуштар бар. Дагы бир айта кете турган нерсе, эгерде сиз Польшага келип өзүңүзгө счет ачсаңыз банктардан, анда алардын дагы мобилдик тиркемелерин жүктөп алсаңыз абдан ыңгайлуу болот. Мисалы, эгерде сиз үйдө отуруп эле ушул мобилдик тиркемелерди колдонуп акчаны которуп койсоңуз болот. Злотыйдан долларга, доллардан еврого кылып ушинтип которуп койсоңуз болот. Дагы айта турган нерсе, мен бүт айтып кеткен мобилдик тиркемелердин баары бекер, эч кандай акча төлөбөйсүз. Ошондуктан ойлонбой эле баарын көчүрүп ала бериңиз. Ушул болду мен бүгүн айтып бере турган нерселерим. Эгерде урматтуу көрүүчү, суроолоруңуз калса сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыз. Жана кайсы Польшада жашасаңыз, кайсы мобилдик тиркемеден колдоносуз, кайсынысы сизге көбүрөөк жагып жатат, ошол тууралуу дагы жаза кетиңиз. Мүмкүн кийинки чыгарылыштардан мобилдик тиркемелер аркылуу кантип жумуш издесе болот, кантип квартираны ижарага алса болот, ошол тууралуу тартып берейин. Ошондуктан бул чыгарылышты сөзсүз түрдө колдоп коюңуз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар жана баарыңыздарга ийгилик каалайм.